Alışına çapıklardan Donker Bolotkanov, Öykülü, Jumayev, Joker Şeki, Cenan'ın advokatı Mukaşatlar geçti taraftar tavuk. Soттағы бізге шешіп берген әділетті деп мына облыстықта ошону карап әділетті болды деп эсептейм да. Барды туура ушунчанын баарын туура эмес кылгандардын баарын мына әділетті шешіп берди. Шаардык соттогу адилеттүүлүк кылып, адилеттүүлүк карап биз тарапка чечип берген. Областык соттогу бүгүн карап адилеттүүлүк биз тарапка чечип берди. Соттор адилеттүү иштеп, адилеттүүлүк сот адилеттүү караган жок. Болгон фактыны колуна карматтым. Токтомдун көчүрмөлөрүндө абразестерин көрсөтсөк да ошого карабай бир жактуу чечим чыгарды. Биздин укук да жогорку сотко кайрылабыз. келгенде деле ушул иш бирге иштешкен облук сотто судьясы болгондуктан биз толук кандуу ишеним көрсөтпөй келген. Себеби кандай кылса дагы чогуу иштешкенди кылабы, тилемди кылабы депчи. Бирок бүгүн акыйкат чечим чыкты, туура чечим чыкты. Ошого ыраазычылык билдиребиз. Бака бүгүнкү күндө ыраазысыз. Аткарып берди. Туура эле калыстыкта карап чечип берет деп ойлойм да. Ишенич бар деп үмүттөнүп турам. Бүгүнкү мен берген апелляциялык соттонумда туура чечим чыгарып берди да. Кочкор райондук сотунан кийин процессуалдык каталар кеткендигине байланыштуу ошону бузуп кайра Кочкор райондук сотуна кароого жиберип атат. Негизинен кандай калыс анан өттү деп ойлойт? Мен муундай боюнча баа бере албайм. Соттун эмесинин оценкасын только жогорку сот бере алат. Мындан жогору турган сот бере алат. Соттук кароо мыйзам чегинде өттү, бирок биринчи инстанцияда райондук соттун чечими күчүнө калтырып койду. Болгон аз кээ бир жерлерин өзгөртүү киргизди. Болгон ошо. Мээге камайып калуу деген бул баардык оболочкага камайып калуу. Мында сактап калыш мүмкүн эмес болчу. Биз колдон келген жардамыбызды көрсөттүк, бирок ошого аралашсам күнөөлүү деп таап атышат. Буга каршы мен
укугумду толуктуу кылган доказы. Мен соттун чечими эгерде экспертиза аныктап айыпкердин күнөөсү ошол болгон болсо, бул ошондо анда калыстык деп айтмакпыз да. Калыстык эле болду, анткени 100 миңге чейин штраф каралган. Жана 5 жылга чейин эркин назарат коюлган күнү боюнча соттун чечими реалдуураак болду. Бирок бизди канааттандырбаганы жанагы күмөндүү жер болуп калды да.